Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен көп курдуу таланттын ээси Төкмө акын, ЛТР элдик каналдын Актандай акындар ордосунун төрагасы, президенттин ардак грамотасынын ээси, кыргыз элине көрүнүктүү журналист Абдывали Акимбеков менен кененирээк маек курабыз. Маекти мен Нурзат Кадыралиева алып барам. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Саламатсызбы, Абдывали агай? Биздин Баткен жергесине өрүк гүлдөп, жаратылыш өзүнүн кооздугун чачып турган убакта келгениңизге өтө кубанычтабыз дейли дагы биздин студиябызга кош келиңиз. Рахмат. Айтсаңыз агай, сиз биздин өрүк зарлуу Баткен жергесине тез келип, жергиликтүү таланттарды ЛТР элдик канал аркылуу жергебиздеги Кыргызстандын деги эле калың журтуна таанылтуудан эч талыкпай келесиз. Мунун себеби эмнеде? Жакшы. Эң оолу саламатсыздарбы, кадырлуу телекөрөрмандар, Нурзат. Мына чакырганыңыздарга чоң рахмат. Анан эми бул өрүк зарлуу Баткен өрөөнү Кыргыздын бир көздүн карегиндей ала тобуздагы бир өзгөчө керемет касиеттүү жер. Бул өрөөндөгү ушул эл журттун кулк мүнөзүнө жараша, өрүк зардын шириндигине жараша, Айгүл тоодун эң баалуулугуна жараша, ошого байланыштуу бул жердеги өнөр бар инсандардагы эң улук инсандар көп. Айталык акындан бир кезде ушул жаактууга жай бербеген, ушул өрөөндөн өткөн чоң биздин залкар акындар өткөн. Курман ырчы деген айталык ушул өрөөндө жеңи жок атабызды айтсак болот. Туяк ырчын айтсак болот. Андан кийин эле келген канчалаган биздин өнөр ээлери чыгып атат. Жер алыс дебейлик, бирок Кыргызстандын бир жакшы жеринде өнөрлүүлөрдү чыгарыш ар бирибиздин милдетибиз. Ошол үчүн такай Кыргыздын кайсы жери болбосун, биздин жүрөгүбүздүн төрүндө өрүк зар ачылган маалда сүйүп келебиз. Өнөрлүүлөр чыкса экен деп күйүп келебиз дегенде ар биринин кадырын билип келебиз. Рахмат агай, мындан ары дагы көптөгөн таланттуу жаштарды алып чыгып жүрө бериңиздер. Сизди сөзгө тартканда эле биздин телекөрүүчүлөр сизди кумир туткан жаштарыбыз кызыгып жатышса керек да. Айтсаңыз, кайсыл жердин кулуну болосуз? Үй бүлөңүз тууралуу кененирээк телекөрүүчүлөргө маалымат берип койсоңуз. Жакшы болот. Мен ушул Кыргызстан жергесинин Айтылуу Памир тоосунун этеги Чоң Алай деген жерде Кызылөшмө деген айылда төрөлгөм. Учурда ошол көп жылдан бери Ордолуу Ош шаарыбызда алгач филармонияда иштедим. Ошол Рыспай Абдыкадыров атындагы филармонияны түптөгөндөрдүн эң ошол алгачкы каарлагачтарынын бири. Андан кийин мына бир 10 жылдын тегереги ошол биздин элдик канал ЛТРди Актандай телекөрсөтүүсүн ошону алып барып автордук көрсөтүүнү Таңшы кайрык, Кыштак четинде деген, Оболо Кыргыз кайрыгы деген көрсөтүүлөрдү алып келатабыз да. Анан эми ушул үй бүлөм, келинчегим өзүмдүн классташым. Анан ошол бир уул 3 кызыбыз бар. Келинчегим өзү кесиби мугалим. Анан балдарым, уулум 2-нчи окууну бүтүп атат. Кызым дагы 2-нчи окууну окуп ушул баштап, анан эң кенжелерим ошол эгиз кыздарым бар. Ушул негизги семья. Рахмат агай, үй бүлөңүз менен дайыма бактылуу болуңуз. Кийинки суроо, бул эң эле татаал түшүктү талап кылган бул кесипке кантип келип калдыңыз эле? Сизди өкүндүрүп, же башка кесипти тандабаптырмын деген ойлор каптады беле? Бир кездерде кыйналган учурларыңыздарда? Жок, андай эми болгон эмес. Кыйналган учурлар болот, бирок бул өнөргө кайрылганым биздин ата бабабыздан келген. Чоң аталарыбыз чоң ырчы, өнөрпоз болгон. Өзүмдүн атам ушул Кыргыз элине белгилүү ырчы, акын, аткаруучу, оончу болгон. Өзүмдүн атам ошол ата бабадан өткөн өнөр, ошо колдо комузду кармап Кыргыздын кыйырын кыдырып келаткан чагыбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр сиздер менен чогуу Абдывали агайдын аткаруусундагы чыгармага кезекти берсек, андан ары маегибизди улантабыз. Албетте ак жаандай себелеген казалдын берметтерин мына ушул жалпы журтка чубурткан жигиттерибиздин бири Айтылуу Чоң Алай өрөөнүнөн чыккан таланттуу мына ушул жигердүү акыныбыз Абдывали Акимбеков эмеспи? Анда мен атамдын өзүнүн ушул атай атабыз
биздин атабызга чыгарып койгондой эле болгон чыгармасы мен жаш кезимден бери ырдап жүргөн атамдан үйрөнгөн Атай Огонбаевдин Ой булбул деген чыгармасы сиздерге тартуулайм. Oy bulbul geride basıp türlönür var. Sen bulbul gelişken para türlönür var. Yeyiş gelen eline sal. Sen bulbul geramafon türlönür var. Gelişi bana gücün yarandan, giysendir gana giyin yaraşı, tümele sakında özünde. Oy bulbul koldan kısa karmasama, Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр сиздер менен чогуу Абдывали агайдын аткаруусундагы чыгармага күбө болдук. Мая күздү улантабыз. Айтсаңыз агай, сиздин оюңуз боюнча Баткен жергесинин таланттарын, деги эле маданият жаатын кантип көтөрсөк болот? Аябай жакшы суроо бердиң. Баткен жергеси дегенде Баткен өрөөндө, эми биз жана мен жогору жакта улуу залкырларды атын атап өтпөдүмбү? Эми андан кийин эле бул өрөөндөн ушул төбөсү көрүнгөн атактуу өнөр жаатында мисалы айталык Жолдошбек Мамажаров маркум, Бабыравшан Тургунбаев, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер ушундай агабыз чыкты. Хабибулла Азыреткулов,
биздин кыргыз элинин эки эл артисти биздин Апаз Жайнаков агайыбызды, Саламат Садыкова эжелерди биз сыймыктанып ошолорду ушул баалап, барктап жүрөбүз. Бирок алар менен кошо эле Баткен өрөөнүндө абдан бир өнөргө бай чыгармачыл уул кыздарыбыз бар да. Негедир ушул өрөөнгө негедир көңүл жакшы бурулбай келатат. Жүрөктү өйүтөт, кээде ичибиз ачышат. Бул жактагы таланттар ушул катылып элдин ичинде жүрүп, бирок ошол өнөргө бир баш оту менен кирип жүрсө деле, бирок негедир эл журтубузга тааныла албай жүргөндөр көп да. Мисалы ошол эле жанагы бул жерде Баткенде жүргөн, билинбей жүргөнү менен бир топ кыргыз элибизге обондору таркап кетти. Мамажан Козубаев деген жакшы обончу. Мисалы бул жерде Баткен шаарында эле турат эң улуу аксакалдарыбыздан Зайырбек Султанов деген агай бар. Канча балдарды, кыздарды тарбиялап, баарын өстүрдү. Бирок өзү ошол элдик наамга же бир наамга татыктуу болгон жок да. Ал кишинин окуткан балдары эл артисине чейин жетип калды көпчүлүгү. Эмгек сиңирген алгандары бар, мындай бир чоң кызматта иштеп калгандар бар да. Ушундай адамдардын кадыр баркы жогору көтөрүлбөй жүргөнүн ичиң ачышат. Анан айрыкча бул сапар келгенибизде ушул жалпы телекөрөрмандарга, өнөрлүүлөргө, ушул өнөргө жардам бере турган эл журттагы баягы ишкерлерибиз болобу, жетекчилерге болобу кайрылып кетер элем да. Бизде мына кыргыз жергесинде эң биринчи ушул Актаңдай деген акындар ордосун уюштуруп, эми ага чейин биздин улуу муундагылар, мисалы Токтогул, Эшмамбет, Барпы акындар, же болбосо Жеңи Жок аталар, ошол эле Молдонияз аталарыбыз ырдап келген. Бирок ошол өнөрдү улантып, айтыш өнөрүнө кызыктырып, ошол алгачкы бир чыйыр салып, көптөгөн таланттарды өзүбүзгө тартып, мына Бишкек шаарында азыр учурда белгилүү болуп калды айтыш коомдук фонду. Жалал Абадта Жестаңдай деген коомдук фонду чыкты. Мен бирок бул жактагы ушул жаштарыбыз чыкса экен деген чоң ниет тилектер бар да. Анан ошо кулак кагыш кылаарбыз. Баткен шаарынын мэри менен дагы сүйлөштүк, облустун жетекчилери менен да сүйлөшүп келатабыз. Дагы бир ирет кулак кагыш кылсак, ошол биз түштүк жергесинен төкмөлүк өнөргө аракет кылып жүргөн уул кыздарыбызды чыгарып алсак, айрыкча ушул Баткенден акындар чыкса экен деген ой бар да, ырчылар чыкса экен, төбөсү көрүнсө экен деп бүгүн мына биз атайын келип ушул Баткен шаарындагы, Баткен облусунда жашаган өнөр ээлерин тарттык. Бирок биз жаштардан чыгарсак, мектептен же болбосо мына университеттерде, окуу жайларда окуп жүргөн жаштарыбыз болсо, балким айылда жөн эле каяка барышын билбей жүргөндөр болсо, ушул бизге келип кайрылып, сиздер аркылуу бизге барып кайрылып ошо өнөрлүүлөр чыкса экен деген ойда. Ошол күркүрөгөн күздүн алдындабы же болбосо бир эгемендүүлүк майрамынын алдындабы ушул акындык өнөрдү аркалаган өнөрпоздор болсо, бир Баткен шаарында бир төкмө акындардын айтышын өткөрсөк деп бир ниет кылып жүрөбүз да. Жаштар чыгып калсын, өстүрөлүк ошолор деп. Анан дагы бир айтып кете турган нерсебиз, биз Ошто ушул түштүк жергесинде жана уюшулган Актаңдай акындар ордосунда 16 апрелден баштап ар 15 күндө ушул акындыкка кызыгабыз деген уул кыздар болсо барса болот да. Биздин эшигибиз ачык. Ушул акындык өнөргө кызыктырып, ошолорду тарбиялап, өстүрүп, анан бир жакшынакай уул кыздар чыгарсак деген ниет. Жакшы болот агай, ушул жергиликтүү таланттарды дагы да мындан чыгармачылыктарын көтөрүп, агайларыбызды, эжекелерибизди эл алдында алып чыгууга максатыңыздар чоң экен. Чоң рахмат. Келиңиз агай, анда дагы жандуу үнгө суу сап турган телекөрүүчүлөргө дагы бир ырларыңыздан ырдап бербейсизби? Алатоонун ичинде өрүк зандым мекени, гүлдөп жаткан аймакта кадимки Молдонияз атанын болбосо Курман деген ырчынын жеринден ырдап кетели, тең атактуу болгон бир кезде. Абдыкадыр атабыз, Исқақ деген аталар кызмат кылган жалпыга алардын эске салып жатабыз. Ошол үчүн өрүк зардын төрүндө өзгөчө болгон көңүлдө. Жарыяң айттым жалпыңа, өнөрлүү болсоң ушинтип, артыбыздан кыргыздын жаш балдарым талпында. Кан дебесе келгиле, Алатоонун койнунда Актаңдай болуп түгөлүп, халкыма сайра бергиле. Эл
Erteden beri karatam Ulam çalıp toy konguru ağavusmında gelse de Alatoğunun koynundan ayanbay ırda berse de Akınımız gelse de örgüz ardım bekenim Gönürge bayıttı bizde berse de Yemin emne de velgen aytalıka İşkerler elden karaçı yelivizden abdan köp Alar akçasın çasat başkaga Tavılat deçin akçada Birok önörgö göngül burgula Önörlüler elli köp Batken leylek kadamcay Kızıl Kıya şarında Oşol önörgö kızmat kılgıla Jetekçi bolbosoň önör postundoy barında Antkenin önörgö kızmat kılışsa Oşol el çıgat eň biyik Oşonda bolat jakşylyk Oşol jakşylyktın ulantıp Alatoğdu kuvantıp kaygırıp turgan malında Jaşkary den soluğu çın bolgun Талантыңыз мындан дары ташкындай берсин. Айтсаңыз, ушул кезге чейин кандай ийгиликтерди багынтыңыз, кандай жетишкендиктерге жетиштиңиз дегендей? Эң биринчи ушул ийгилигим бул жалпы кыргыз элине ушул кыргыздын 3 кыл комузу менен, ата бабадан келген өнөр менен таанылганым бул эл журтка ушул кызмат кылганым, ошол менин ийгилигим. Анан ушул кыргыз элибизге ушул кенедей кезибизден филармонияда иштеп жүрүппү, же атабыздын жанында жүрүппү, же болбосо элди аралап жүрүп мына элдик канал элтерде иштеппи, ушул кызмат жалпы элге болуп келатат да. Өзүбүз өнөр кээде өнөр калып кеткен убактар болуп атат да. Мен ырдабайды эле калып, бирок жалаң ырчыларды, өнөрпоздорду, улуу муундагы орто муун жаштарыбыз чыгып калса экен да, ошонун артынан күндүр түндүр кээде өзүбүздүн үй бүлөнү унутуп калганда күндөр болуп атат да, мындай айтканда элге кызмат кылалы деп. Ошол кызмат кылып келатабыз. Актаңдай ошол акындар ордосу, Актаңдай телекөрсөтүүсү бар. Ошол сыймыгыбыз эле эң биринчилерден болуп, ошол кыргыз жергесинде Актаңдайды түптөп, кыргызга чыйыр салып, элибиздеги ушул өнөрлүүлөр чыгып калса экен деп жол баштап бердик эле. Мына канчалаган жанагы айтып өткөн Айтыш коомдук фонду, Жезтаңдай коомдук фондулар кийин түзүлүп, ошол өнөрдү улантып, негедир кандайдыр бир кичине болсо дагы ушул өнөрдү жандандырганга бир чоң салым коштум деп айта алам да. Жакшы экен агай, сиздин катылып жаткан эң жакшы жүрөгүңүздүн түбүндө жаткан чыгармаңыз же дастандарыңыздан бизге бир шиңгил таштап бербейсизби? Жакшынакай бир жылуу маанай болуп турган чакта Надырбек Алымбектин сөзүнө жазылган Ким менен деген обонумду ырдап берейин, кабыл алып коеюн. Жакшы болот. Бөгөрөт тарак бир менен көрктөнөт тала гүл менен көксөтүп жүрөк тургандай көңүлдөр ой, көңүлдөр ой, көңүлдөр ысык дил менен көңүлдөр ой, көңүлдөр ой, көңүлдөр ысык дил менен ой тилек таза дил менен оңолбой дили кирдеген жалыны бойго батпаган жаш курак ой, жаш курак ой, жаш курак сүйгүм дил менен жаш курак ой, жаш курак ой, жаш курак сүйгүм дил менен жаштыктын жазы күлбеден жаштыкты кимдер сүрбөгөн жылдыздай жанган өмүрдүн жыргалын ой, жыргалын ой, жыргалын кимдер билбеген
бас күн болып ұтылар. Бақтулың ой, бақтулың ой, бақтулы болсаң деменен. Бақтулың ой, бақтулың ой, бақтулы болсаң деменен. Талайлы болсаң деменен. Бали агай, чоң рахмат. Талантыңыз мындан ары да ташкындап, кыргыз элинин көмүскөдө жаткан таланттуу жаштарын эл алдына алып чыгып жүрө бериңиз. Кыргыз элине, Баткен элине каалоо тилектериңизди айтуу үчүн сиз үчүн эркин микрофон берели. Анда ушул жалпы телекөрөрмандарга, кыргыз элибизге эң биринчи каалар ушу тынчтык. Тынчтыкка кошулуп, ар бир инсанга бекем ден соолук каалайбыз. Ушул өнөрү бар эл эч качан кем болбойт. Өнөрдү сыйлаган эл кем болбойт да. Ошол үчүн бүгүнкү ушул силердин Баткен облустук телевидениялардын чыгармачыл жамаатына да чыгармачыл ийгиликтерди каалайбыз. Өзүңө баш болуп, жалпы ушул бул жерде иштеп жаткан инсандардын баарына чыгармачыл ийгилик каалайлык. Эң жакшынакай ушул айлар апрель, май келе атат. Айгүл тоодо, Өрүкзарда жалаң жакшы күлкү майрамдарда, шаңдарда жолугушуп жүрөлүк. Ошондой тилек каалоолорду каалап кетелик. Жалаң чыгармачылыктар болсун. Анан ушул жана дагы бир ирет ушул жалпы биздин телекөрөрмандарга, улуу муундарга, айылда, шаарда жашаган, райондо жашаган биздин ушул Баткен областынын тургундары баарыңыздарга ушул жаштарыбызды өстүрүп, таланттарыбызды өстүрүп, акындык өнөргө, ырчылык өнөргө, дастанчылык өнөргө, манасчылык өнөргө же комузчулук өнөргө кызыккан жаштарыбыз болсо баардыгын чыгаралык. Ал эми ушул акындык өнөргө кызыккандарды 16 апрелден баштап Ордолук Ош шаарыбызда элдик канал эл-тээрдеги ак таңдайда күтөбүз. Келиңиздер. Чоң рахмат агай, сиз дагы биздин сунушубузду четке какпай келип бергениңиз үчүн чоң рахмат билдиребиз дагы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт өз соңуна чыгып калат. Бүгүнкү Маегибиздин коногу төкмө акын, дастанчы, тележурналист Абдубали Акимбеков болду. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча аман болуңуздар.